Мандаттарды бөлүштүрүүнүн акыркы баскычында ырчаларды ишкерлерге алмаштыруу. Партиялар бул жолдо жумшак рейтинг деп атаганы менен иш жүзүндө бул ыкма талапкерлердин тизмеси менен болгон манипуляция болуп саналат. Ыкманын маңызы кандай? Үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө шайлоочуларга талапкерлердин ыңгайлуу тизмеси сунушталып, алгачкы орундар белгилүү инсандарга, жыныстык жана улуттук азчылыктардын өкүлдөрүнө, асыл кесиптин ээлерине берилет. Ал эми шайлоо бүткөн соң ал инсандар керектүү талапкерлерге алмаштырылат. Мисалы 11 июлда өткөн Бишкек шаардык кеңешинин шайлоодо Дордой базарынын башкы директору жана шаардык кеңештин учурдагы депутаты Эмгек партиясынын тизмесинде 44-катарда катталган Жумабек Салымбеков фракциялардын түзүмү такталган соң тизменин 10-катары орун алып калган. Эми ал партиянын 11 мандатынан бирине ээлик кылууга укуктуу. Ырчы, жумушсуз жана майда ишкерлер курулуш компанияларынын башкы директорлоруна жана башка бизнес ээлерине кантип алмаштырылганын Fact Check KG аныктап чыккан. Эмгек партиясы баштапкы талапкерлеринин 3-өөнү алмаштырса, айрымдарын жөн гана орун алмаштырып койгон. Атап айтканда, тизмени баштап турган Grand Electronics жоопкерчилиги чектелген коомунун директорунун орун басары Сергей Балакин тизмеден толугу менен чыгып калган. Анын ордун тизмеде 6-орунду ээлеген Элмир Досалиев алган. Тизмеден чыккандардын катарында ырчы Самат Дөөлөтбаков дагы бар. Анын ордун буга чейин 16-орунда катталган АЭС Дордойдун башкы директору ээлеген. Шаардык кеңештин адиси Айбек Ашымовду болсо 29-орундан 4-орунга көтөрүп коюшкан. Ал эми тизмеде 10-орунду ээлеген жумушсуз Махабат Жумагулованын ордуна тизмеде 44-орундагы КСДП фракциясынан шаардык кеңештин депутаты Жумабек Салымбеков келген. Шаардык кеңештен 9 мандат алууга жетишкен Ата журт Кыргызстан партиясынан толугу менен тизмеден бир гана депутат Темир Инвест жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Кудайберген Сыдыков чыккан. Андан бошогон 4-орунга башка ишкер Магистрой KG ишканасынын башкы директору Талайбек Жакыпов келген. Буга чейин ал тизменин 28-ордунда катталган. Калгандары жөн гана орун алмаштырылды. Ишеним партиясындагы курулуш компаниясынын ээси Гүлнара Сатыбалдиева жана ресторатор Шаукет Нурдиновду Азия Мунай Голд жоопкерчилиги чектелген коомунун бухгалтери Мадина Чеченова жана Консорциум Строй жоопкерчилиги чектелген коомунун аткаруучу директору Бекжан Үсөналиев менен алмаштырышкан. Эми алар 6 жана 8-орунду ээлеп турушат. Ынтымак партиясы жумшак рейтингдин жардамы менен бир талапкерди алмаштырган. Кайнар жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү тизменин 7-ордунда катталган Акжол Абдраимовду жумушсуз катары катталган Улан Сариевке алмаштырышкан. Иш жүзүндө Сариев жумушсуз эмес. Осо KG сайтынын маалыматына алайык, ал Кереге Таш жоопкерчилиги чектелген коомунун жалгыз негиздөөчүсү жана директору катары катталган. Ишкана туристтик багытта иш алып барат. Мандаттарынын саны болгону 5 экендигине карабастан Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеси пайыздык катышта эң чоң өзгөрүүгө учураган. Жумшак рейтингдин жардамы менен болочок 5 депутаттын 3-өөнүн орду алмашкан. Бирдиктүү нотариалдык палатанын президенти Дамира Жолдошалиева 15-орундан 3-орунга көтөрүлгөн. Жумушсуз болсо дагы көпчүлүккө таанымал Олег Попиков 17-орундан 4-орунга жылган. Ал эми Бишкек Концепт жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Жаныбек Асанбеков 7-орундан 5-орунга көтөрүлгөн. Жумшак рейтингди колдонбогон жалгыз партия КСДП болуп калды. Толугу менен жайгаштырылган 5 мандаттын бирөө дагы алмашкан эмес.